Сооротуучу Кудай. 13-сентябрь. Моралдык күнөөлөр ар дайым артынан башка күнөөлөрдү алып келет. Дөөт Уриди өлтүрүүнү пландаган эмес. Бирок анын ойноштук кылып, күнөө кетиргени башка күнөөлөрдү кылууга түрткөн. Ал күнү Ури гана өлтүрүлгөн эмес. Ал күнү көптөгөн үй бүлөлөр күйөөсүн, атасын, уулдарын жоктоп аза күтүштү. Демек, моралдык күнөөлөр ар дайым башка адамдарга зыян келтирет. Мунун себеби дөөттүн күнөөсү болгон. Мен сизге бир аз эске салгым келет. Дөөт кеч ойгонуп, бөлмөсүнөн чыгып, терезеден жуунуп жаткан аялды көрдү. Падыша катары буйрук берип, аялды өзүнө алдырды. Ал аны менен күнөөгө батты. Анан аялдын боюна бүтүп калганын билгенден кийин дароо бул күнөөсүн кантип жашырам деп ойлоно баштайт. Бардык аракеттери ишке ашпай калганда, ал аялдын күйөөсүн өлтүрүүнү чечкен. Ал жаман оюн ишке ашырды. Бул үчүн ал башка адамдарды колдонду. Анан ыраазы болуп отуруп калды. Ошентип, дөөттүн бир күнөөсү башка чоң күнөөлөрдү, атөгөл киши өлтүрүүнү да алып келген. Бир адамдын жасаган моралдык күнөөсү бейкүнөө адамдарды да азапка салат. Ошентип, анын уулу каза болду. Дагы бир уулу ага каршы көтөрүлүш чыгарды. Дагы бир маанилүү нерсе, моралдык күнөө Теңирдин алдына жийиркеничтүү. Дөөт күнөөсү кылыч болуп, анын үй бүлөсүнө, бейкүнөө адамдарга жана дөөттүн өзүнө келээрин түшүнгөн эмес.